Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Кече жума күнү куралчан адамдар мечитке кирип намаз окуп аткандарды аткылаган. Анда 44 адам каза болду. Өзбекстандагы болуп өткөн футболдо өзбектөр кыргыздарга аябай суктанды. Карагылачы өчүрөт менен кирип жатышат. Биздикилерди ат менен дагы башкара албай жатышат деп видео тарткан. Анан дагы футбол бүткөндөн кийин мусурларындагы биздин кыргыз бир туугандар кошо алып кетишкен. Аларга аябай үлгү болду. Түркиядагы митингге 100 000 деген ашык адамдар чыккан. Митинг аябай күч алып жатканы айтылууда. Бүгүн Манас аэропортунун жолунда үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Мерседес унаанын алдыңкы мотору учуп кеткен, алдыдагы дөңгөлөктөрү аркага барып калганын көрүүгө болот. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кыргыздарды стадионга кириши такой навбат туруп, биздикилер mana ур-сур отлар bilan kontrol qilyapti, bizniki bor. Ularga hech narsa kontrol qilmayapti. Dahshat. Uyatda bor. Өзбекстандыктар кыргыз күйөрмандарына суктанышты. Өзбекстан футбол күйөрмандары Ташкенттеги оюнда кыргызстандыктардын жүрүм турумуна суктанышты. Мындай видео социалдык тармактарга тарады. Видеодон көрүнгөндөй, 20 мартта Ташкентте өткөн Өзбекстан-Кыргызстан беттешине барган кыргыз күйөрмандар узун кезекке тизилип, анан стадионго киришкен. Ал эми алардын жанында эле өзбекстандыктар кезекке турбастан стадиондун оозуна тыгылышкан. Кыргыздардын стадионго киришин карагыла, кезек менен, а биздикин карагылачы деп топтошкон элди көрсөттү видеонун автору. Аэропортко кетчү жолдо үрөй учурган кырсык катталды. Бүгүн 22 март күнү Манас аэропортуна кетүүчү жолдо унаа кырсыгы катталды. Көөлөрдүн айтымында Чүй облусунун Сокулук районунда Бишкек-Манас аэропорту жолунда жеңил унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Айрым маалыматтарга караганда, күмүш түстөгү Mercedes-Benz 500 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулду башкара албай калган. Окуянын күбөлөрү жөнөткөн кадрлардан унаанын мотору үзүлүп, унаанын өзү талкаланганын көрүүгө болот. Жолдо жабыркагандар бар. Төлөм укуктук порталынын маалымат базасында 2002 жылы чыгарылган Mercedes үлгүсүндөгү 04 KG 999 Z мамлекеттик номеру катталган. Тонировкалоого 2025 жылдын 17 октябрына чейин руксат алган. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын жол кыйгоолук кызматы жол кырсыгы боюнча маалымат такталып жатканын билдирди. Булак Турмуш KG. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Ош шаарынын мэри чиновниктерди бышылдатып чуркатып ишке салды. Таңкы рейд. Резиденция аймагындагы көчөлөр иретке келтирилет. Бул тууралуу Ош шаарынын мэриясынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирди. Бүгүн 22 мартта Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев эртең мененки рейдти резиденция аймагындагы Ибраимов, Айтматов, Ленин, Достук номер 3, номер 8, номер 9, номер 10, номер 12 Карашев көчөлөрүндө өткөрдү. Шаар башчыларынын тапшырмасы менен аталган көчөлөрдө кызыл сызыктан чыккан курулуштар алынып салынат. Ошондой эле тосмолор менен бөгөлгөн жолдор ачылып, иретке келтирилет. Туркияда Стамбул мэринин кармалышына каршы акция уланды. Туркияда Стамбулдун мэри Экрем Имамоглунун камакка алынышына каршы наразычылык уланды. BBC маалымдагандай 22 мартка караган түнү 100 000 деген киши көчөгө чыгып, Имамоглуну жана аны менен кошо кармалган 100гө жакын саясатчыны, журналистти, ишкерди эркиндикке чыгарууну талап кылышты. Өлкө президенти Режеп Тайып Эрдоган өкмөт вандализмге жана көчө терроруна багынып бербей турганын, коомдук тартипти бузулушуна жол берилбесин айтты. Имамоглуга жемкорлук, террорчулук топторго көмөктөшүү тууралуу айып тагылып, ал 18 мартта кармалган.
54 жаштагы Экрем Имамоглу Стамбулдун мэрлигине экинчи жолу былтыр шайланган. Ал президент Эрдогандын башкы атааңдашы болгон оппозициялык саясатчы. Имамоглу 2027 жылы өтчү кийинки президенттик шайлоого оппозициянын атынан катышаарын жарыялап, тарапташтары менен жолугушууларды уюштуруп келген. 17 мартта Имамоглунун Стамбул университетин аяктаганы тууралуу диплому жараксыз деп табылганы кабарланган. Түрк мыйзамдарына ылайык өлкө президенттигине жогорку билими бар адам талапкер боло алат. Наразычылык акциялары Анкарада, Измирде да өттү. Айрым жерлерде полиция менен кагылышуу болду. Булак Азаттык. Нигерде террорчулар мечитке келген 44 адамды өлтүрүштү. Африкадагы Нигер республикасында террорчулар жума күнү мечитке келген 44 адамды өлтүрүштү. Бул тууралуу аталган өлкөнүн ички иштер министрлиги билдирди. Окуя Нигердин түштүк батышындагы Фонбит айылында болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча каза болгондордун саны 44 киши. Алардын бардыгы карапайым адамдар. 13 адам жарадар болду деп жазылат анда. Мындан улам Нигерде 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Колдоо болгон маалыматтар боюнча кылмышты Мали республикасы менен чек арага жакын жерде диверсиялык иш-аракеттерди жүргүзгөн экстремисттик кыймылдын согушкерлери жасаган.